Ошентип чет элдик уюмдардын кийлигишүүсү аркылуу Акаевдин учурунда бир нече жерден көрүстөн катары жер бөлдүрүп алдык. Ошол бөлдүрүп алган жердин арасында эле Куланак айылында дагы өзүнчө көрүстөн катары жер бөлүнүп берилген. Анын күбөлүгүн азыр көргөзүп берейин. Мына күбөлүгү. Куланак айылында алынган жердин өзүнчө көрүстөн катары бөлүнүп берилген жердин күбөлүгү. Жерде серия номеру турат. Паузага коюп көрсөңөр болот. Бул экинчи бети. Муну дагы паузага коюп көрсөңөр болот. Бул үчүнчү бети. Мына көрүстөн үчүн бөлүнгөн аянт. Могул жер берилген. Куланак айылында. Бирок жогоруда айткандай эле өзүнчө көрүстөн катары жер бөлдүрүп алган менен көйгөй бүтүп калган жок. Мусулмандардын имансыз иштери токтоп калган жок. Ошол эле Куланак айылында Исаков Алымбек деген бир туугандын 14 жашар баласы жүрөк оорудан каза болгон. Бул 18 май 2008 жыл болгон. Ошондо бул өзүбүздүн жерге бөлдүрүп алган өзүнчө мусулмандардын көрүстөнү эмес, өзүнчө аянт калып барып жайга салы деп атканда айылдын эң баш кээ бир тургундары келип, динчил мусулмандар балаңдын сөөгүн койдурбайбыз бу жерге, жайгастырбайбыз деп өздөрү менен кошо бир нече адамдарды ээрчитип келип, күрөк менен куралданган чыр чатак кылып жаңжал чыгарган ошол жерден. Ой, бул биздин өзүбүздүн бөлдүрүп алган жер, мусулмандардыкына коебуз деген жокпуз да. Десе такыр кепке келген эмес. Айла кеткенде ошол жерди бөлүп берген айыл өкмөтүнө барса, айыл өкмөтүн да уккан эмес. Айла кеткенде айыл өкмөтүнө алып биз Нарын шаарына келип, райондук администрациянын жетекчилерине кайрылдык. Момундай окуя болуп атат. Биздин өзүбүздүн жерге койдурбай атышат. Тартипсиз мыйзам бузуучулар. Чара колдонуп бергиле, биз сөөгүктү коелук десек, алар райондук администрациянын жетекчиси өзү менен кошо да бир эки милициянын начальниги келип, жанагы жаңжал чыгарып аткан тартипсиздер менен жолугуп, алардын сөзүн укту. Алар болсо дагы эле айтты: ислам динин өз диниңен баш тартып ислам динин кабыл ал, анан койдурабыз дешти. Ачык эле. Ал эми райондук администрациядан барган бийлик өкүлдөрү аларды тыйгандын ордуна кайра аларга ортоктош болуп, кошо ислам дининен кабыл ал, өз диниңден чык деген шартты алар дагы койду. Ачык эле. Ал шартка Исаков Алымбек болбой койгондо, анда биз муну чече албайт экенбиз, мындан өйдөккө инстанцияга кайрылгыла деп туруп кетип калышты. Айла кеткенде биз кайрадан Нарын шаарына барып, губернаторга кабинетине кирелик десек, губернатор кабыл албай койду. 2 сааттай ошол жерде отурдук, ал кабыл албайт. Аягында өзүнүн жандоочулары менен кабинетинен чыгып келаткан жеринен кармап, ошол кездеги губернатор Өмүрбек Субаналиев болчу. Өмүрбек Субаналиев: Куланакта ушундай жагдай түзүлүп атат, бизге жардам бериңиз десек, мен билем ал жөнүндө дейт. Билсеңиз эмне кылышыбыз керек десек, ошол жактагы айылдын тургундары эмнени айтса ошого көнгүлө дейт. Башкача айтканда, диниңен баш тартып ислам динин кабыл ал деген мажбурлоо. Сөөгүктү тигилер койдурбай атат. Эми жерге беришибиз керек да.
жаңжал чыгып кетсе ким жооп берет десек, Субаналиев баптисттер жооп берет деп машинесине түшкүчө шашты. Сүйлөшкүсү келбей, чуруккаган бойдон барып машинесине отуруп алып качып кетти. Жоопкерчиликтен качып. Айла кеткенде бизден 2 киши Бишкекке жөнөдү. Мындан өйдөкү инстанцияга кайрылалык эми. Президентке, генеральный прокуратурага, омбудсменге, массалык маалымат каражаттарына, башка жактарга кайрылып көрөлү деп экөөбүз Бишкекке кеттик. Ал ошол эле кезде окуя мындай өнүгөт. Сөөк койло элек. Эртеси күнү райондук администрациянын жетекчилери өздөрү менен кошо да бир милициянын начальниктерин алып барат. Барып, эмегерде буга чейин мусулмандар шарт коюп атса, эми бийлик өкүлдөрү абийирсиз түрдө төмөндөгүдөй шарттарды коет өлүк ээсине. Биринчиси, өз диниңен баш тартып исламды кабыл аласың, анан балаңды койдурабыз дейт. Экинчиси, эгер баш тартпасаң, анда балаңдын сөөгүн чоң атасына бер. Анткени чоң атасы мусулман экен, ошол мусулманча коет, а сен барбайсың, сен катышпайсың. Топурак салбайсың, көрүстөнгө барбайсың деген шартты коет. Үчүнчүсү, анда Аккыя ашуусунун этегинде жайгашкан баптисттердин көрүстөнүнө айылдан 45 чакырым алыс. Ошол жака алып барып коесуң, бирок айылга койбойсуң дейт. Ишенгендер айтат, биздин өзүбүздүн жер бар да, мына биз мусулмандардыкына коелу деп аткан жокпуз. Мына могу өзүбүздүн жер бөлүнбөдү эле, таптакыр алыс өзүнчө жерге. Эмне үчүн койдурбайсыңар бу жерге? Жок, койдурбайбыз. Диниңден баш тарт, исламды кабыл ал, анан коюласың деген абийирсиз шарттарын койгон. Ага такыр болбой койгондо, жанагы райондук администрациянын жетекчилери барып, ошол жерде Исаков Алымбекке кайрат айтып, кайгысын тең бөлүшүп отурган башка христиан ишенгендерди кеткиле деп, үйүңөргө кеткиле деп кубалаган. Анткени Исаков Алымбекти өлүк ээсин жалгыз калтырып, анан өздөрүнчө мыйзамсыз иштерин ишке ашырууну көздөшкөн. Исага ишенген бир туугандар кетпей койгондо ал жерден түн жамынып, ошол эле күнү түнгү саат 11-де бул окуя 21 майда болуп атат. Бала 18 майда каза болгон, а бул окуя 21 май күнү болуп атат. Түн жамынып, нарындан бронежилет кийген, дубинкалар менен куралданган 20 чакты аскер барган, милициялар. Алар барып, ишенген адамдарды Исаков Алымбектин колун толгоп, аны менен турган ишенген адамдардын баарысын агороттун чекесине сүрүп, курчоого алып, ошол эле мезгилде башка милициялары сөөк турган бөлмөнүн эшигин талкалап кирип, сөөк кандай жатса ошондой бойдон көтөрүп чыгып, эч бир урмат сый көрсөтпөй сөөккө Нива автомашинасынын аркасын өзүңөр элестетип атасыңар да, Нива деген кандай машина, кичинекей. Ошонун багажына бүктөп салып, анан белгисиз тарапка сөөктү уурдап кетишкен. Колдон жулуп. Эртеси күнү ызага баткан, кайгыга баткан өлгөн баланын атасы Аккыя ашуусунун этегине барып, ошол жака барса бир 70 сантиметр чуңкур казып туруп, кандай болсо ошол бойдон көмүтүрүп таштап баса беришиптир. Ошол жерден баласын кайрадан касып алып чыгып сөөгүн. Ошол эле жерден жайгасып, кайрадан жууп тазалап кепиндеп, анан баланын сөөгүн ошол жактан койгон. Бул абийирсиз, Кудайдан да коркпогон, адамдардан да уялбаган, имансыз имамдар менен бийлик өкүлдөрүнүн кылганы ушул болгон.
Окуя мындан ары кандай өнүккөндүгүн мен эмки видеодо айтып берейин.